биздин ичип жаткан өзөн суубуздан ушуга чейин 3 жолу адамдын өлүгү табылды да. Аны адамдар деле билбейт, айылдын жашоочулары ошол адамдардын өлүктөрүн деле суусун деле ичкен деле күндөр болуп атат негизи. Бул Солтон Сарындагы кендинде суулары келип агат да, Онарча суусуна. Кээде апапак суу агып калат. Көрсө ошол жактын чайкандылары келип агат экен. Аны деле биз билбей эле иче берет экенбиз. Таза суу деп эле келип эле касымыш болот, же дайыны жок деле бир. Ушундай бир асап болду. Анан качан бизге суу кирет билбейм. Деле ишенбей деле калдык. Ошо биздин эле бул өзөн, Онарчанын өзөнүндө уй түшүп калган, кыштата турган, уйдун териси тетигинче жыдып, чирип калганча турганда, анан бул эле малдын эмеси эмес, мына могу суунун жээктериндеги, муздардын жээктеринде мына малдын, ит мышыктын өлүктөрү кошо сүйрөлүп, салафандар, балдардын памперстери. Шайлоо алдында саясатчылар, талапкерлер элге толгон токой убада беришет эмеспи? Эң көп берилген убадалардын бири таза суу маселесин чечүү. Сөзсүз чечебиз менен Нарындын Карачи айылында жырга чыккан, бирок убада абага сиңген. Салам, мен атым Арген Бактыбек уулу, сиз медиа хабты көрүп баштадыңыз. Ушул айыл көрүнүп турган бактан 3 километр алыс. 65-жылы келип отурукташканбыз. Ошондон бери бул айылга тазасы көйгөй жаралып, мына могу жерде агып аткан суудан гана ичип келгенбиз да. Канча жолу Советтер Союзу келсе да бир 2-3 жыл ичинде водопровод курган, бирок иштебей калган да. Эми ошондон бери бул сууга ар кандай малдын өлүктөрү, ар кандай малдын эмелери мындай бок сүйдүктери, заралары, ошолорду аралаштырып ичип келгенбиз. Кышында деле ушу суудан алабыз. Баягы жылы бир ушундай сулуу болгон, бир 14-16 жаштагы кыз суу алам деп сууга түшүп кетип, аны аябай үстө бора болуп араң тапканбыз да өлүгүн кышында. Карачийде 300 түтүн жашайт. Тургундар суу көйгөйүн жылда айтышат. 2010 жылы сайдын суусун лабораториядан текшерип көрүшкөн, ичүүгө жараксыз деп жыйынтык чыккан дешти. 67 жылы ушул айылга келин болуп келгенмин. Ошондо көп эле жылдан бери жашайм. Бул айылдын ушу көйгөй эле таза суу. Бул Союз мезгилинде ушу водопровод курулат деп сүйүнүп, анан бирок чыкпай калганда, ушу калып калган, көчөнүн алдында эле калып калганда, анан ушул 3 жылдан бери суу чыгат болуп сүйүнүп дагы касты бир компания келип. Анан бирок ушул күнгө чейин дагы ишке ашпай ушу күтүп турабыз да ушу күндөрдө. Акча которулду деп угабыз, бирок акча деле которулдубу, которулбадыбы, ушу күтүп атабыз да. Анан эмеле кыздар айтып өтүшпөдүбү, ошо суун ушунчалык начар. Моякта чоң Онарча дарыясы бар. Ошо дарыядан суу ичебиз. Эшек менен алабыз. Жана антип балдар кээде түшүп кеткен күндөр болот. 2-3 бала агып кетти жолу, ошо суу алабыз деп чака менен кошо кеткен балдар болду. Анан эми үстүнөн канал келет. Могу талааны сугарышка 2 канал агат ушу жактан. Ошо каналдан алабыз жайкысын. Бу жакта бу Солтон Сарындагы кендинде суулары келип агат да, Онарча суусуна. Кээде апапак суу агып калат. Көрсө ошол жактын чайкандылары келип агат экен. Аны деле биз билбей эле иче берет экенбиз. Анан бул жайкысын могу үстүгө канал келет, 2 канал. Ошондон алабыз. Эми эртең менен эрте тура калып, эптеп алып, анан ошо сууну көзүн көрбөгөндөн кийин кыргызча баягы эми кылагызса иче берет, кыргыздар деген бар эмеспи? Ошентип эле ичип эле келатабыз. Бизде мен өзүм айылда ден соолук комитетимин. Анан эми айылда ич өткөк деген бар, сары коорулары деген бар. Жанагы Екинако коорулары деле ошо келет да, жааны суулары менен деле жана иттен, мышыктан жуугатпайбы. Ошолор деле жерге жатат. Андан жааны суулары барып тиге куюлуп атат. Анан кайра ошону биз ичип атабыз. Карачийликтер баарынан да балдардын саламаттыгына кабатыр. Анткени Солтон Сары кеңи суунун башында жайгашып, андан чыккан кир суулар, зыяндуу заттар сууга кошулуп келерин айтышат. Президент Садыр Жапаров жакында эле алтынды өндүрүүгө уруксат бергени буларды катуу ойго салды. Анткени кең иштеп баштаганга чейин айылда таза суу чыгар-чыкпасы азырынча белгисиз. Жаздын күнү малдар менен кошо талашып жебиз. Мал жапырт Онарча өзөн суусунан ичет, адамдар да ошондой ичет. Бирок кийинки мезгилде ушу чыла дамданып суу ичүүгө мүмкүн эмес, каражаттары бар, акчасы бар, машинеси барлар коңшу айылдардан суу ташып ичишет. Өрнөктөн же болбосо оттуктан, эчки баштан ташышат. Акчасы жок, машинеси жок адамдар сарыктырып
тундуруп атып ичишет да суунучу. Анан адамдардын ден соолугу көп эле жабыркады. Террорлар бар, эхнокок оорулар менен каза болгон адамдар бар. Анан ит мышыктын өлүктөрү деле чыгып атат. Ушул Онарча суусунун башы жагы Эчки баш айылында турат. Ошол Эчки башынын айылынын полигону, мусор төгүүчү жай биз ошо жээгине курулуп калыптыр да. Ал жерге ал айылдын жашоочулары малган өлүктөрүн ташташат да. Ит, мышык, өлүк. Анан ал тургай жада калса ушул биздин ичип жаткан өзөн суубуздан ушуга чейин 3 жолу адамдын өлүгү табылды да. Анан адамдар деле билбейт, айылдын жашоочулары ошол адамдардын өлүктөрүн деле суусун деле ичкен деле күндөр болуп атат негизи. Ошо биздин эле бул өзөн Онарчанын өзөнүндө уй түшүп калган, кыштата турган, уйдун териси тетигинче жыдып, чирип калганча турган да. Анан бул эле малдын эмеси эмес, мына могу суунун жээктериндеги, муздардын жээктеринде мына малдын, ит мышыктын өлүктөрү кошо сүйрөлүп, салафандар, балдардын памперстери. Айылдагы мектепке дарыядан суу ичүүгө тыюу салынган. Мектеп жетекчилиги сууну коңшу айылдан же каналдан ташыйт. Күнүнө мектеп окуучулардын жана мектептин муктаждыктарына 180 литр суу керек. Мындай шартта санитардык, гигиеналык талаптарды сактоо өтө кыйын. Биздин мектеп ошол айыл өкмөт тарабынан бул жерге жасалма суу чыгарганбыз 80 метрден. Бирок аныбыз ошол качан үстүңкү каналга суу келгенде айылга толугу менен ошондо иштейт да. Ошондо сентябрь, октябрь айлары эле суу алабыз. Анан ошондон баштап кайра кыш түшкөндө баягы суубуз токтойт. Бул канал жабылганда канал жабылганда эле бул суубуз токтойт. Анан ошондон баштап ноябрдан баштап биз ташыйбыз сууну. Биздин жок, бул чоң суунун суусу жарабайт. Себеби бул кумбелден келип, бул өтө зыяндуу деп эмес чыккан. Санапиттен бул суудан ичпегиле деген буйрук келген да. Ошону менен бизде Өрнөк деген айыл бар. Мындан канча бир километр алыс ошол жерден өзүбүз колго машина менен суу ташып келебиз. Күн сайын алып келесиздер жумасына? Күн сайын алып келебиз. Ашканага күнүгө булар балдарыбыз компот ичет. Анан компотко дайыма суу ташып келебиз. Канча литрден алып келесиздер ошону? Ошондо биз 80 эже. 80ден 2 бочка. 80ден 2 бочка 160 литр. Күнүгө ташып келебиз. Балдар күнүгө ичет да. Анан аны менен ошо пол да жуулат, идиш аягыбыз да жуулат, бүт бар ошо менен камсыз болот. Анан буга сууну куюп, балдардын колун жуудурабыз. Тиякта аристонубуз бар, ага иштебейт, бирок өзү суу жылытып алып, аяка идиш аяк жууйбуз. Бул аристонуңуз ошондо канал бар кезде иштейт, булар бар. Канал бар кезде иштейт. Каналда суу кандай токтоду, муну баары токтойт. Анан колго куюп чыгабыз. Каналдагы суу качан берилет кайра? Каналда суу жайында, май айында берилет. Май, июнь, июль, август, сентябрь иштейт. Октябрь иштейт эже. Анан ноябрдан баштап жабылат канал. Октябрдын ортосунан эле токтойт. Суу жоктугуна байланыштуу ысык тамакка өтө албай атабыз. Эгерде суу болсо бизде бүт бул район боюнча бүт баары ысык тамак өттү. Биз эле ушундай мына печкабыз бар. Буга ысык тамак жасайлы десек, сууңар жок деп бизге санапит уруксат бербейт. Анан жанагындай эле эмеле ичебиз, компот эле. Анан булочка жейбиз. Кышында колго көтөрөбүз. Колго тетиги Онарчанын суусунан, чоң суудан көтөрүп келебиз. Балдарыбыз жыгылат, кайра турат, тайгаланып, жыгылып, ыйлап келишет. Суу болушат. Ошентип кышты эпте өткөрөбүз. Өзүңөр билесиңер, буяк аябай эле суук болот да, нарын жергеси 6-7 ай суук болот. Ошо эле анан эми таза суу деп эле келип эле касымыш болот, же дайыны жок деле бир. Ушундай бир асап болду. Анан качан бизге суу кирет билбейм. Деле ишенбей деле калдык. Чын ишенбей калдык сууга. Көйгөй эбактан көтөрүлүп келгени менен 2017 жылы гана 35 миллион 850 миң сомго суу чыгарууга тендер жарыяланып, Юнис курулуш компаниясы жеңген, бирок акча толук бөлүнбөй, иш аягына чыкпай калган. Акыры бир нече жылда тургундардын кайрылбаган жери калбады. Биз да Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгы менен байланышып, убадасын уктук. Акчасы полный которулду, келди бизге. Подрядчик деген жана скважинасын бөлүп эткенге бурайыктар менен сүйлөштү, договорун түздү между собой. Бурайыктарга предоплатасын подрядчик берип туруп кастырат.
А так подрядчиктерге размерящий майда чүйдөсүн жаза берет калган жумуштарын. Удорожание материалов болуп калбады пандемияда. Ошо индексациясы жакында чечилди. Ошо сумманы да пересчет кылат былтыркы 3-кварталдан баштапчы. Анан ошо суммасын да бериш керек болуп калат да. Эл аралык жана мамлекеттик мекемелер Кыргызстан суу запасынын 20-25% гана колдонорун эсептеп чыгышкан. Калганы кошуналар Казакстан, Кытай, Тажикистан жана Өзбекстанга агып кетет. Суу башында туруп, эмне үчүн айылдардын дээрлик жарымында таза суу маселеси чечилбей жатат? Өлкөдө 1900дөй айыл бар. Акыйкатчы институтунун 2018-жылдагы таза суу боюнча докладында 867 айылда суу түтүктөрү 90-жылга чейин курулганы, ал эми 400дөй айылда таза суу эч качан чыгарылган эместиги айтылат. Институт миллионго жакын калк таза суу менен камсыз болгон эмес деген жыйынтыкка келген. Кыргызстан экономикасы кубаттуу өлкө эмес. Ошондуктан социалдык маселелерин чечүү үчүн да эл аралык донорлордон жарымы насыя, жарымы грант деген шартта миллиондогон доллар алат. 2001-жылы таза суу долбоору башталып, келечекте эл аралык донорлордун каражаттарына бардык айылдар таза суу менен камсыз болору айтылган. Анда баштапкы иштерге Азия өнүктүрүү банкы менен Дүйнөлүк банк 70 миллион доллар бөлгөн. 2014-жылга чейин 500дөн ашуун айылга таза суу чыгарылганы кабарланган. Бирок аталган долбоор каражаттардын бир бөлүгү тендер өткөрүүдө жана суу курулмаларынын курууда кымырылып кеткенин билдирилгенден кийин жана жасалган иштердин сапаты начар болгондуктан каржылоо токтоп калган. Прокуратура каражаттарды максатсыз пайдалануу фактысы боюнча 26 кылмыш ишин козгогон. 2017-жылы таза суу долбоору Ала Тоо булагы болуп өзгөрүлгөн. Анда 2020-жылга чейин 117 айыл жана 22 шаар таза суу менен камсыз кылууга 95 миллион доллар тартылган. Каражатты кайра эле Дүйнөлүк банк менен Азия өнүктүрүү банкы берген. Андан кийин 2020-жылы 2026-жылга чейин Кыргызстандын конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу системаларын өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Программада убадалар укмуш берилген. Таза суу гана чыгарылбастан суу сапатын текшерген лабораторияларда курулары жазылган. Эң негизгиси 2024-жылга чейин 715 айылда таза суу чыгаруу, 448 айылда эскирген ичүүчү суу системаларын жаңыртуу максат кылынган. Башкача айтканда, айылдардын 60%-на суу чыгарылмак же суу түтүктөрү кайрадан жаңыланмак. Долбоордун бюджети дээрлик 9 миллиард сом болот деп эсептелген. 7 миллиардка жакын каражатты эл аралык донорлор бөлүп бермек, калган бөлүгү мамлекеттик бюджеттен каржыланмак. Программа кабыл алынгандан кийин Суу ресурстар департаментинин директорунун орун басары Сайпидин Момунов жалпы 822 айылда таза суу чыгаруу тапшырмасын ишке ашырабыз деп убадаланган эле. Быйылкы 2020-жылда биз 80 айылда таза суу системасын куруп пайдаланууга тапшыруу пландарыбыз бар. Бул жалпы 175 миң киши таза суу менен камсыз болушун билдирет. Бул долбоорлор негизинен бүткүл Дүйнөлүк банк жана Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу 24 айылда, республикалык бюджеттен 28 айылда жана ошондой эле башка каржы булактарынан, бул жергиликтүү өнүктүрүү фонддорунан, ошондой эле жергиликтүү бюджеттеринен эсебинен жалпы 28 айыл болуп 80 айылда таза суу системасы курулуп пайдаланууга тапшырылмакчы. Ал эми бүгүнкү күнгө карата ошол 80 айылдын ичинен 15 айылда таза суу системасы толугу менен курулуп пайдаланууга тапшырылды. Ал эми кийинки 2021-жылдары 100дөн кем эмес айылдарды тапшырып, биз жалпы 2024-жылга чейин бизге коюлган тапшырма болгон 822 айылды толугу менен пайдаланууга тапшырабыз деген пландарыбыз бар. Ушул эле брифингде Момунов коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги, башкача айтканда Арис 187 миллион доллардык долбоорду ишке ашырып жатканын айткан. Анын алкагында 211 айылга таза суу чыгарылат деп билдирген. Таза суу жаатындагы долбоорлорду негизинен мамлекеттик курулуш агенттигине караштуу ичүүчү суу менен камсыздоону өнүктүрүү департаменти тейлейт. Биз департаментке тизмедеги 715 айылдын канчасында таза суу киргизилгенин сурап кат жибердик. Катка жооп берейлик. Мекеменин башчысы Сайпидин Момунов клубко июнда берген интервьюсунда 2020-2021 жылдары айылдагы эски түтүктөрдү оңдоого 2 миллиард 300 миң сом жумшалганын, башкача айтканда 123 айыл таза суу менен камсыз болгонун айткан. Аталган программа канчалык аткарылганы азырынча белгисиз. Бирок өкмөттүн сайтында 2020-2021 жылдар аралыгында 225 айылга таза суу чыгарылат деп жазылган. Акыркы жылдары мамлекеттик казынадан таза суу тармагына 500 миллион сомдон бөлүнүп келет. Эл аралык донорлордун колдоосу болбогондо, албетте, мынча акча менен таза суу маселесин жакынкы жылдары чече алмак эмеспиз.
Президент Садыр Жапаров 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү улуттук программасын кабыл алган. Анда жакынкы 5 жылда тышкы донорлор Кыргызстанда таза суу долбоорун ишке ашыруу үчүн $470 миллион инвестициялайт деп көрсөтүлгөн. Бийлик мунун эсебинен калктуу конуштардын 95% таза суу менен камсыз болот жана жылына 100гө жакын айылды таза жана коопсуз ичүүчү суу объекттерине кошуу жүзөгө ашырылат деп убадалап жатат. А сиздин айылда таза суу барбы? Комментарийге жазыңыз.